Көзүңүздүн көрүүсү начарладыбы? Көзүңүз минус, же плюс, глаукома, катаракта, көздүн басымы көтөрүлдү деген диагноздар коюлдубу? Мунун себеби сиз көп отурасыз, телефонду көп карайсыз, телевизорду көп карайсыз, бир орунда көп отурасыз. Демек, көздүн көрүүсүн, көздөгү диагноздардан арылуу үчүн сиз көбүрөөк көздүн көнүгүүлөрүн жасаңыз. Бир эле көзгө көнүгүү жасабастан моюндун көнүгүүлөрүн жасаңыз, моюнга лимфа массаж жасаңыз, көзгө лимфа массаж жасаңыз, көздүн көнүгүүлөрү алысты, жакынды карап, көзгө 8 деген сан менен көздү тегеретип караңыз, кубик кылып караңыз, квадратты кылып көздөрдү жылдырыңыз. Мындан тышкары, сөзсүз түрдө албетте, эгер сиз компьютерде жана телефондо көп отурган болсоңуз, ар бир 2 саатта туруп, ушул көнүгүүлөрдү жасашыңыз керек. Мындан тышкары, көзгө дагы кайсы оорулар алып келет? Көзгө бул бөйрөк оорулары алып келет. Кыргыздар абдан жакшы айткан, көздүн тамыры менен бөйрөктүн тамыры бир болот деп. Демек, бөйрөктө дагы проблема бар болсо, көзүңүздө жогоруда айткан даттануулар чыга берет. Бөйрөктү дагы сиз жеңилдетишиңиз керек. Бөйрөктүн оорусун жок кылыш керек. Эмне үчүн бөйрөк сезгенип калды? Эмне үчүн бөйрөк ооруп калганын көзүңүзгө зыян берип атат? Себеби көздү зыян бергенин себеби бөйрөктүн сезгенүүсү бул баягы эле ички органга байланыштуу. Ичегидеги ички жана жоон ичегилердин сезгенүүсү артта турган бөйрөктү кысып коет. Бөйрөккө келген кан айланууну кичинертип салат. Бөйрөктөн кетип аткан лимфа жолдорун кичинертип салат. Демек, бөйрөк кыйналса, көз кыйналат экен. Сиз көп отургандан да бөйрөгүңүз кыйналып калат экен. Туруңуз, өйдө ылдый болуп кыймылдаңыз, көбүрөөк эңкейип кыймылдаңыз. Ошо эңкейген сайын ичегилерди бошотосуз. Ичегинин артындагы бөйрөк бошойт. Мына ошондо гана сиз көздүн ооруларынан арыласыз.